Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala жардамы менен бүгүн китепти улантабыз. Ашыр кават фи таскиятин нафс, жүрөктү тазалоонун 10 эрежеси аттуу китеп. Китептин автору Ахлу Суннанын шейхтеринин бири Шейх Абдуразак ибн Абдул Мухсин Аль-Бадр. Аллах аны жана анын атасын бардык жамандыктардан сактаган болсун. Бүгүн 10-чу эрежеге жеттик. Аллах субханаху ва тааланын жардамы менен шейх айтат: Аль-Каидатул ашира, 10-чу эреже, ушу жүрөктү тазалоонун 10-чу акыркы эрежеси бул шейх келтирген. Айтат: Ма'рифатун нафс, ошол нафсини таанып билүү. Бул өзү нафсини тазалоо деген китепте, нафсини тазалоо, жүрөктү тазалоо, ошо нафсини оңдоо деген оңдоо тууралуу китеп тууралуу. Эми ошо акыркы эрежеси бул ошол нафсини, ким эгерде өзүнүн нафсин оңдогусу келген болгон болсо, ага көңүл буруп аны такшы тарбияласы келген болсо, эмне кылыш керек? Ошол нафсини таанып билиш керек. Эми бул жакта мына шейх айтат: нафсини тазалоого, ошол нафсиге, ошол жүрөккө көңүл бурууга, аны жакшы тарбиялоого эң башкы жана өтө маанилүү, сөзсүз боло турган иштердин бири дейт, бул анын акыйкатын, анын чыныгы, маңызын, ал эмне экенин чыныгы таанып билүү дейт. Нафсини таанып билүү, анын сыпаттарын билүү. Эмне үчүн дейт? Эмне үчүн адам өзүнүн нафсин билиш керек? Эмне үчүн? Ага көңүл бурууга, аны башкаруусу, аны даарылап, ар кандай балеелерден, ар кандай оорулардан, дарттардан даарылап туруусу жеңил болуусу үчүн. Ошондо адам эгерде өзүнүн нафсин биле турган болсо, ошондо гана өзүнүн нафсине көңүл бура алат. Көңүл буруп, аны жакшылап башкарып, аны тарбиялап, ар кандай оору, ар кандай жаман балеелерден, дарттардан аны тазалай алат. Жана муну билиш үчүн биз кайда кайтабыз? Нафсини билиш үчүн биз деген биринчиден биз билебиз, нафси деген бул адамдын ичинде болгон нафсиси, бул жаны кайып нерсе тууралуу биз билбейбиз. Муну биз көрбөгөндөн кийин бул тууралуу биз өзүбүздүн оюбуздан бир нерсе деп сүйлөгөн туура эмес. Ошондуктан биз Куран сүннөткө кайтабыз. Жана Аллах Таала өзүнүн Куран китебинде, өзүнүн сөзүндө бул нафсини 3 түрдүү кылып белгилеп айтып кеткен. Нафсинин 3 бизге белгилүү болгон сыпаты бар. 3 түрдүү абалы болот да. Биринчи нафсинин түрү бул деген ан-нафсул мутмаинна деп Аллах Таала айткан. Бул эмне? Тынчтык тапкан нафс. Тынчтык тапкан, жыргалчылык тапкан нафси. Бул кандайча, эмне аркылуу тынчтык тапкан нафс болот? Бул ыйман аркылуу. Адам качан ыйманга келген болсо, Аллах Таалага ыйман келтирген болсо, исламга келүүсү менен, Аллах Тааланы эскерүү менен, Аллах Тааланы зикир кылуу менен, Аллах Таалага умтулуу аркылуу, Аллах Таалага ибадат кылуу аркылуу тынчтык тапкан нафс. Бул нафсты ар бир адам өзүнүн жүрөгүндө сезген болсо керек. Өзгөчө мусулмандардын баардыгы эле бул нафсты билет. Качан Аллах Таалага баш ийип, күнөө иштерден алыс болуп, Аллах Таалага умтулуп, Аллахты эскерип, Аллахтын Куран, Аллахтын сөзүн окуп, андан пайдаларды алып, маанилерине ой жүгүрткөндө эмне болот? Адам жүрөгүндө тынчтык табат. Адамдын жүрөгү ошол учурда эмне болот? Тынчтык тапкандай болуп, ошо рахаттанат. Ушул нафсинин биринчи түрү. Эмне нафс экен? Тынчтык тапкан нафс. Нафсул мутмаинна. Бул тууралуу Аллах Таала Куранда айткан, Бул айттык, эмне биз Курандан алышыбыз керек деген болсо, бул сыпаттар. Мына бул тууралуу Аллах Таала Куранда айтат: "Аллазина аману ва татмаинну кулубухум би зикрилlah". Ыйман келтирип дейт. Ыйман келтирип жана Аллахты эскерүү аркылуу, Аллахты эскерүү менен алардын жүрөктөрү тынчтык табат дейт. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Чынында Аллахты эскерүү менен, Аллах Тааланы зикир кылуу менен жүрөктөр тынчтык табат дейт. Эмне мына көрдүңөр, бул жакта Аллах Таала айтат, тынчтык тапкан жүрөк болот. Башка да аятта Аллах Таала Куранда айтат: "Я айятухан нафсул мутмаинна". Тынчтык тапкан нафс деп Аллах Таала кайрылып жатат. Тынчтык тапкан жан. Иржи'i ила роббика радиятан мардия. Өзүңдүн Роббиңе, өзүңдүн жаратуучуңа, өзүңдүн эгеңе разы болгон абалда жана ыраазычылыкты тапкан абалда кайткының дейт. Фадхули фи ибади вадхули жаннати. Жана менин пенделеримдин, менин кулдарымдын катарына кошулгунуң, жана менин бейишиме киргиниң дейт. Аллах Таала мына ушинтип карала, эмне дейт? Ушул нафска кайрылып эмне дейт? Аны сүйүнчүлөп ушинтип менин ошо өзүмдүн пенделерим катарына кошулуп, менин бейишиме кир деп, кайсы нафсты сүйүнчүлөп жатат? Тынчтык тапкан нафс. Нафсул мутмаинна дейт, биринчи нафстын түрү. Эми экинчи нафстын түрү, экинчи нафстын сыпаты бул нафсул лаввама деп аталат Куранда.
Нафсул лаввама бул эмне нафс? Бул өзүн жемелеген напси. Муну деле ар бир адам сезген да. Өзгөчө мусулмандар дайыма эле бул нерсени сезип жүрөт. Бул эмне, кандай болгон напс? Качан адам бир күнөө кылса, же бир Аллах Таалага болгон мисалы бир парыздарын аткарууда бир кемчиликтерди, катачылыктарды кетирген болсо, Аллахка баш ийүүдө. Эмне болот? Өзүн ошол мына нафс ушул адамды жемелейт. Жемелеп бир жүрөгүндө бир кандай кысуу табат. Бир жүрөгү кысылып, да өзүн жаман сезген мына ушул нафстын түрү. Ушул нафсул лаввама деп. Нафстын экинчи түрү кандай экен? Качан адам күнөө кылса, же бир кемчилик кылса, эмне болот экен? Адамды жемелейт. Ушул нафс эмнеге мындай кылып койдуң? Эмнеге мындай күнөө кылдың? Эмнеге мындай кемчилик кылдың деп мына жүрөгүндө болгон ушундай сезим табуу, качан адам ушундай сезим бир кысым тапкан болсо, мына ушул кайсы нафстын кайсы абал экен? Нафсул лаввама, өзүн жемелеген нафс. Бул тууралуу дагы Аллах Таала Аль-Кыяма сүрөсүндө Куранда айтып кеткен: "Вала уқсиму бин нафсил лаввама." Жок дейт Аллах Таала, жок. Өзүн жемелеген напсиге ант. Өзүн жемелеген напсиге ант деп Аллах Таала айтып кеткен. Бул экинчи напсинин түрү. Ошондой эле үчүнчү дагы нафстын түрү бар. Үчүнчү нафстын абалы, сыпаты өтө оор болгон, мына өтө коркунучтуу, кооптуу болгон бул сыпаты. Бул эмне? Нафсул аммаратун биссу. Дайыма, ар дайым жамандыкты буйруп турган жан. Адамдын ушундай напсиси бар. Үчүнчү түрү эмне? Ар дайыма адамды жамандыкка буйруп турат. Күнөөгө адамды түртүп, үгүттөп турган ушундай напс. Бул деле адамдын баары эле сезет, мына жүрөгүндө адамды бир кандай бир күнөөгө, бир арам ишти кылууга, бир күнөө иштерди кылууга үгүттөп, адамды түртүп турган. Же бир кандай бир жамандыктарга, шейх айтып, жамандыктардын бир очогуна багыттап дейт. Бир бузуку жерлерге аны адамды түрткүлөп ошол жакка багыттап алып барган. Же болбосо бир өтө жаман бузуку иштерге түрткү болгон нафс. Бул нафс тууралуу Юсуф сүрөсүндө Аллах Таала айтып кеткен, айтат, эмне дейт Аллах Таала? Бул Юсуфтун сөзү да, айтат: "Ва ма убарриу нафси, иннан нафса лаамаратун биссу илля ма рахима рабби." Мен өз напсимди актабаймын дейт Юсуф айтат. Чынында нафс дейт, чынында нафс сөзсүз түрдө жамандыкты буйруйт дейт. Бул жакта лаамара деген түрдө келди, араб тилинде бул дайыма, ар дайым жамандыкты буйруп турат, кайра буйруп турат деген сөз. Лаамара деп бакта тавкид менен келди. Сөзсүз түрдө дайыма жамандыкты буйруп турат. Бир гана эгерде менин Роббим райым кылбаса дейт. Бул ошол үчүнчү сыпаты. Мына демек биз напсинин кандай экен? 3 абалы бар экен. Биринчи тынчтык тапкан напс. Аллах Таалага ибадат кылуу менен, иман менен, Аллахты эскерүү менен, Аллахка умтулуу менен тынчтык тапкан напс. Жана өзүн жемелеген напс. Качан адам күнөө кылса, кемчилик кылса, өзүн жемелеп турган, эмнеге андай кылдың, эмнеге мындай кылдың деп ушул жүрөгүндө кысым болуп аткан, мына өзүн жемелеген напс. Жана үчүнчү адамды жамандыкка түртүп турган, дайыма кайра жамандыкка, төсөзсүз жамандыкка буйруган напс. Напстын үчүнчү түрү. Мына ушул 3 сыпаттын адам өзүндө тапса болот да, өзүндө тапса болот. Жана бул 3 сыпаттын орду менен алмашып турат, өзгөрүп турат да. Ошол адамдын абалына жараша, ошол окуяларга жараша бул ошол напстын абалы ошого жараша өзгөрүп турат. Бирок бул 3 сыпаттын бир эле күндө бир адамда болуп калышы мүмкүн. Адамдын өзүнүн абалына жараша да. Жана мындан кийин башка дагы тема өтүп атат, буга ушул темага байланыштуу. Алымдар дейт, илим ээлери бизге ошол напсты түшүнүүбүз үчүн, биз жакшы аны билип алышыбыз үчүн бизге ошол жакшы мисалдарды келтиришет дейт. Ошол напсинин абалын билишибиз үчүн. Ушул мисалдарды адам түшүнгөн болсо, эмне болот? Адам ошол өзүнүн напсин оңдогонго, тууралаганга, аны напсин тарбиялаганга жакшы ушундай бир көмөктөшкөн бир жардам себептери болот да. Жана мен шейх айтат, бул жакта мен ошол мисалдардан 2 улуу мисалды келтирейин дейт. 2 мисал келтирет. Биринчи мисал Ал-Имам Ал-Ажурри келтирген Адабун Нуфус, нафсилердин адептери аттуу китебинде. Имам Ал-Ажурри бул ошо чоң улуу биздин Ахлу Суннан алымдардын бири болгон, имамдардын бири. Бул ошол напси тууралуу мисал келтирет. Жана ал айтат: "Ва ана умассилу лака мисалан ла яхфа алейка амруха иншааллах." Имам Ал-Ажурри айтат: "Мен сага ушундай мисал келтиремин" дейт. Анан бул мисал дейт, бул сага жашыруун эмес дейт. Бул мындай сага анык эле нерсе, белгилүү болгон мисал дейт. Иншалла дейт да, Аллах Таала кааласа. Билгиниң дейт, бул нафс дейт. Бир аттардын арасында болгон бир кооз, бир айгырга окшош дейт. Айгыр бир бул эмне бизге белгилүү эле нерсе, көрдүңөрбү? Мына бизге ушинтип алымдар бир кайсы бир маселени биз түшүнүшүбүз үчүн ушундай жеңил кылып түшүндүрүп кетишет да. Сүннөттө да, хадистерде да көп келет го.
Мисалы намаздын фазилеттерин айтып атканда эмне дейт? Бул намаз элестетсеңер дейт. Бир адамдын эшигинин алдында бир дайра болгон болсо, бир суу агып турса, күнүнө ошол адам ошол суудан 5 мал жуунуп турса, анда кир калабы дейт. Кирден эч нерсе калбайт деген. Мына ошондой сыяктуу 5 мал намаз деп. Ал намаз аркылуу да күнөөдөн эч нерсе калбайт. Намаздын фазилетин түшүндүрүш үчүн бир мындай биз түшүнгөн, бизге белгилүү болгон нерсени мисал кылып келтирген. Ошондой эле бул нафсты түшүнүшүбүз үчүн дагы бизге дагы шейхтер, алымдар дагы бизге жеңил, бизге белгилүү болгон нерселерди мисал кылып келтирип атат. Мына ошолордун бири мына буякта имам Аль-Ажури эмнени келтирди мисал катары? Айгырды. Билебиз, айгырды билебиз. Атты. Кооз, көркөм болгон айгыр дейт. Качан адам аны караса дейт, аны көрсө, аны таң калат дейт. Анын көркөмдүгүнөн, анын коозугунан таң калып суктанат дейт. Анткени биринчи караганда кооз көрүнө берет. Бирок акылман адамдар дейт, мына илим ээлери, акылман, данышман адамдар алар айтат дейт. Бул айгырды дейт. Бул айгырды жакшылап мингенге үйрөтмөйүнчө, жакшылап аны тарбиялап көндүрмөйүнчө мындан эч кандай пайда жок деп айтышат. Чынында ошондой кооз болуп турса дагы, көркөм болуп турса дагы, ал атты тарбиялап, жакшылап тарбиялап, аны жакшылап ага мингенге көндүрмөйүнчө андан эч кандай пайда жок. Жана качан аны ошо көндүрүп, тарбиялап, жакшылап мингенге үйрөтүлгөндөн кийин ошондон кийин андан пайда алса болот дейт. Ошондон кийин ал пайдалуу болот дейт. Жана ошондон кийин ал мингенге дагы, чаптырганга дагы лайык болуп калат. Жана анын ээси дагы, аны минген ээси дагы ага ыраазы болот дагы, жана шүгүр дейт. Ошол аны тарбиялаганга, аны көндүргөнгө анан ыраазы болот. Бирок аны эгерде тарбиялабаса, аны үйрөтпөсө, ошо мингенге үйрөтпөй, аны тарбиялабай көндүрбөгөн болсо, анын коозугунан эч ким пайда албайт дейт. Ал жөн эле кооз болуп тура берет дагы, көркөм болот дагы, бирок эч кандай пайдасыз болот дейт. Жана анын ээси ага кажет болуп турган болсо дагы, ага муктаж болуп тургандан кийин дагы эч кандай пайда албайт дагы, жана эч кандай ыраазы болбойт ал аттан дейт. Анан ошол аттын ээси дейт, ошол айгырдын ээси акылман насаатчылардын сөзүн, алардын насааттарын кабыл алып, жана бул чынында акыйкат экенин билип, ошол айгырын минип үйрөтүп берчү адамдарга кайрылган болсо, кийин анын аягында ыраазы болот дейт. Андан соң бул атты, ошол айгырды үйрөтүүчү бир гана ошол мингенди жакшы билген адам болуш керек. Эгерде атты мингенди, атты үйрөткөндү, аны тарбиялаганды билбеген адам болсо, аны кандай көндүрө алат? Туурабы? Ошол менен бирге анын илими болгону менен бирге анда сабырдуулук болуш керек дейт. Аны минип жүргөнгө, аны минип ошол кыйынчылыктарга, анын көнбөгөндөрүн аны үйрөтүүдө адам чыдамкай болуш керек. Ошо үйрөтүп аткан адам. Ушул эки нерсе болгон болсо, илим болгон болсо, анан сабырдуулугу болгон болсо, ошондон кийин жакшы көңүл буруп, аны тарбиялаган болсо, ошондо анын аттын ээсине пайда алып келе алат дейт. А эгерде ошол атты минип үйрөтүп аткан адам ошол кантип минип үйрөтүүнүн негиздерин билбесе, атты тарбиялоону билбесе, ал айгырды жөн эле бузуп салат дейт. Ал атты чарчатат дагы, жана өзү дагы чарчайт жөн эле. Жана аягындагы анын ээси андан эч кандай ыраазы болбойт. Бирок эгерде бул бир гана билим менен дагы чектелбейт. Эгерде билген болсо, ошо аттын минүүнүн, үйрөтүүнүн, аны көндүрүүнүн негиздерин билсе, аттарды дагы жакшы билген болсо, бирок ал менен бирге сабырдуу болбосо, анын ошо аттын кандай бир кыялдарына, бир мүнөзүнө, анда болгон бир кыйынчылыктарга, андан келген кыйынчылыктарга сабырдуу болбосо, өзүнүн эле бир напсисине бир жыргалчылыктарды эле каалап, бир кайдыгер мамиле кылып, шалаакылык кылып, көңүл бурай болгон болсо, аны тарбиялоодо, анда бул атты бузуп салат дейт. Атты бузуп салат, жана ал ат ошол айгыр такыр эле мингенге жараксыз болуп калат дейт. Мингенге дагы, чаптырганга дагы эч кандай жараксыз эле, жөн эле бир эле анын коозугунан, сырткы коозугунан башка эч кандай пайдасы болуп калат да. Жана ошондо аттын ээси эмне болот? Ошондо анан кийин өкүнөт ал. Мына ошол кайдыгерлик кылып койгондугуна, ошо алсыз болуп койгондугунда бир убагында. Ушундай кезде өкүнөт, бирок ал күнү ошо анын өкүнүчү эч кандай пайдасыз болуп калат дейт. Өкүнүчүнүн эч кандай пайдасы жок. Ошол күнү башкаларды карайт, башка адамдарды карайт, качан алардын аттары, алардын айгырлары аларга баш ийип атканын көрөт. Алар кандай бастырса басып, чаптырса баш ийип атканын көрөт дагы, өзү анан аракет кылат, өзүнүн ошол айгырын бастырса баспайт, аны чаптырса укпайт, баш ийбейт. Анан түшүнөт, мунун баары тең эмне үчүн болду? Мунун баары ошо өзүнүн кайдыгерлигинен, жана өзүнүн сабырдуулугунун аздыгынан болгондугун түшүнөт ошондо. Бирок мындай эмне кеч болуп калган болот. Жана ошондон кийин анан өзүн жемелеп баштайт. Өзүн жээрип баштайт. Жана айтат: "Эмнеге мен ошондо көңүл бурбадым? Эмнеге кайдыгерлик кылдым? Мен ошол аз сабырдуулугум, ошо сабырдуулугумдун аздыгы мына ошо мен бардык жек көргөн нерсенин баарысы тең мага өзүмө кайтып калды" деп
өкүнөт ушу аягында. Аллахтан жардам сурайбыз дейт. Эми бул мына айгырдын мисалын эмнеге келтирип атат? Шейх айтат, мына Шейх Абдуразак Аль-Бадр мына ой жүгүрткүлө дейт. Аллах Таала силерге өзүнүн райымын алган болсун. Бул мисалга жакшылап ойлонсоңор дейт. Жакшылап көңүл бурла дейт. Ушуну жакшы мисалды түшүнсөңөр мүмкүн ийгиликке жетип калышыңар мүмкүн дейт да. Мына бул мисал дейт, биринчи мисалды бул имам Аль-Аджурри келтирген мисал. Бул адамдын напсисин бизге баяндап берет кандай экендигин. Адамдын напсиси, адамдын жаны бул эмнеге окшош? Ушул мингенге үйрөтүүгө муктаж болгон айгырга окшош. Мингенге үйрөтүлө элек бир айгырга окшош дейт. Кандайча мына караса, ошо атты көндүрүш үчүн адамда илим болуш керек деп атат. Жана акылман адамдардын насааттарын кабыл алыш керек. Ушундай сыяктуу адам өзүнүн напсиси тууралуу илими болуш керек. Анан напсиси тууралуу адамдар, акылман адамдар илим ээлери насаат айтып атканда насааттарын кабыл алыш керек. Жана бул менен бир илим эле жалгыз жетиштүү болбойт. Илим менен бирге өзүнүн адамда эмне сабырдуу болуш керек. Өзүнүн напсисине каршы сабырдуу болуп, бекем болуп. Ошондо анан адам өзүнүн напсисин көндүрө алат. Ал эми эгерде ошол напсисин тарбиялабай, көндүрбөсө, кандай бир кайдыгерликтери аягында өзүнө өкүнүү сыпатына кайтып келет ошонун баарысы. Жакшы тарбиялабандыктан. Иштин эң акыркы жыйынтыгында өтө катуу өкүнүп калат адам. Бул жакта мисалга келтирип атпайбы Шейх имам Аль-Аджурри? Качан башкаларды көрөт дагы башкалар атты бастырса басат, чаптырса баш ийет деп, өзүнүкү болсо баш ийбей калат деп. Мына ошондой болуп калат. Адам напсисин ушундай кайдыгер мамиле кылып таштап салган болсо, напсисине көңүл бурбай, сабырдуулук кылбай, ал менен напсис менен күрөшпөй, напсисин адам өзү көндүрүп албаса, кийин напсиси адамга баш ийбей калат. Жана башкаларга, мисалы башка адамдарга Аллахка баш ийүү, арам иштерди таштоо аларга жеңил болуп атканда, бул адамга эмне болуп калат? Жеңил болбой калат. Аракет кылайын, Аллахка баш ийүүгө умтулайын десе дагы эмне напсиси ээжай бербей калат да. Бербей калат. Арам иштен токтоюн десе дагы эмне напсисин башкара албай калат. Ушул эмне мына бул биринчи мисал болду. Биринчи мисал эмне тууралуу болду? Ошо атты мисал келтирди, бир айгырды мисал келтирди. Экинчи мисал муну имам Ибн аль-Кайим рахимахуллах келтирди. Бул китеп Мадариж ас-Саликин китебинде келет. Имам Ибн аль-Кайимдин мисалы напс тууралуу мынтип айтат. Напси дейт, напси бул бир улуу тоо сыяктуу дейт. Улуу тоону элестетиңерби? Улуу тоо бар дейт. Анан бул тоо дейт. Аны өтүүгө өтө оор дейт да. Ар жагына өтүш өтө оор. Жана бул тоо дейт адам менен Аллахтын ортосуна турат. Аллахка бараткан адамдардын баарысы тең ушул тоодон өтүш керек дейт. Мына сөзсүз ким гана мына Аллах Таалага умтулбасын, сөзсүз түрдө ушул тоодон өтмөйүн Аллахка жетпейт. Сөзсүз андан өтүш керек дейт ушул тоодон. Жана бул тоодон өтүү дейт, кээ бир адамдар үчүн өтө оор болот дейт. Өтө оор келет. Кээ бир адамдар үчүн бул жеңил болот дейт. Бирок чынында бул Аллах Таала кимге жеңилдеткен болсо ошолорго гана жеңил дейт. Жана бул тоонун бетинде дейт. Ушул тоонун улуу чоң тоонун бетинде ана ар кандай бир көптөгөн бир жарлар бар дейт. Бир дөңгүлдөр бар дейт, чуңкурлар, үңкүрлөр бар дейт. Көптөгөн мындай тоскоолдуктар бар да. Ошолор менен бирге бир тикенектер дейт, кыргын бир бадалдар дейт, бактар, бутактар дейт. Ушундай көптөгөн кыйынчылыктар менен бети толгон да, тоонун бети толгон. Жана мунусу аз келгенсип, ошол тоодо каракчылар бар дейт. Каракчылар бар дейт, уурлар бар дейт. Ошол жолдо кетип бараткандардын баарысына тең ошолор кол салышат дейт. Кол салат. Өзгөчө ошо караңгыда божомолдоп эле илимсиз эле кетип бараткандарга дейт. Караңгыда божомолдоп кетип бараткандарга ошолорго өзгөчө кол салат дейт ушул каракчылар. Эгерде адамда ошол жолдо тоодон өтүп бараткан, ошо тоого чыгып бараткан жолдо кетип бараткан адамда бир кандайдыр бир деңгээлдеги ыйман болбосо, жана бекем ынануу, бекем ишенүү, бекем ошол якындын убежденность деп коет, ошондой бекем ынануунун чырактары болбосо дейт. Ал чырактары эмне менен күйүп турат дейт. Аллахка баш ийүүнүн майы менен тамызылып турат дейт. Билесиз, чырактар кандай? Булар май менен күйөт турабы? Бул ошо тоодо өтүп бараткан адамдын караңгыда кетип бараткан, ошо тоого чыгып бараткан жолдо каракчылар бар, кыйынчылыктар бар, чуңкурлар бар, бутак-сутактар бар, эмненин баары бар, Адам бул жолдон эмне менен өтүп аткан? Ыйман менен. Ошол ыйман анан эмне? Якындын, бекем ишенимдин чырагы дейт. Я бекем ишеними ага чырак болуп берет. Эми ошол чыракты күйгүзүп турган майы эмне болот? Ага Аллахка баш ийүүсү болот. Аллахка баш ийген сайын аны үчүн жол нурдуу болуп, ага анык болуп, чырагы жолун анык жакшы көрсөтүп, жанып чырагы ага жолдо баруусу жеңил боло берет.
Андай болбосо, эгерде анда ал чырагы жок болсо, ал чырагынын майы да жок болсо, эмне болот? Ошол тоскоолдуктардын баары тең ага жетип калат. Кенектер, ар кандай ага жабышып калат, жанашып калат. Ага ошол жолдо болгон каракчылар ага келип калат. Жана ошентип адам менен анын жолунун ортосун тосуп калат дейт. Жана көптөгөн адамдар дейт, ошо көптөгөн ошол жолго түшкөндөр ошол жолдун аягына чыкпай эле артка бурулуп кайра кайтып кетишет дейт. Аны өтө албай, андан өтүүдөн алсыз болуп, ошол жолдо жолуккан кыйынчылыктардан анан артка кайтып кетишет дейт. Жана мунун баарысы аз келгенсип, мына ошол тоонун башында, тоонун так чокусунда шайтан турат дейт. Эң башында. Ошол шайтан ошол тоонун башында туруп алып дагы көтөрүлүп келаткан, тоого чыгып келаткан адамдардын баарысын кайтарып турат. Кайтарып аларды келбегиле, көтөрүлбөгүлө деп аларды коркутуп турат. Жана ошол жолдун оордугун кайра эскертип, кандай кыйын жол деп. Ушинтип тоонун башына туруп алып дагы адам өзү эле ансыз деле алсыз болуп турса, чечкиндүүлүгү алсыз болуп турса, кайра эле эмне аны ушинтип азгырып турат. Шайтан эмне экен? Демек ушул тоонун башына туруп алып, ушинтип көтөрүлүп бараткандарды ансыз деле алсыз ниеттери, чечкиндүүлүгү алсыз болуп, коркунучтар болуп ар кайсы жак тараптан караңгыда кетип бараткандарды ансыз деле эмне шайтан коркутуп турат, кайра коркутуп. Жана ошонун себебинен ушунун баарысы чогулуп, анан адам эмне жолун токтотот дагы кайра артка кайтып келет. Бирок бир гана Аллах Таала кимди сактаса, ошолор эле гана сак болот. Жана ар качан ошол адамдар бийик, кайра бийик көтөрүлгөн сайын кыйынчылыктар көбөйө берет. Жана ошол тоонун башында турган, тоонун чокусунда турган кайтаруучу кайра анын кыйкырыгы дагы күчөйт. Анын коркутуусу, анын кайтаруусу кайра күчөп турат. Бирок ошентип отуруп адам ошо чырагы менен, Аллахка баш ийүү менен, умтулуу менен, бекемдик менен, чечкиндүүлүк менен ошентип жүрүп чокусуна жеткен болсо, тоонун чокусуна жетсе, эмне болот? Баардык нерсенин баарысы толугу менен тескери болуп калат дейт. Тескери болуп калат. Буга чейинки баардык коркунуч болгон баарысы тең кайра тынчтыкка айланат. Жолдо жүрүүсү жеңил болуп калат. Андан кийин жолдо жүрүүсү өтө жеңил болуп калат. Жана баардык жолдогу болгон тоскоолдуктун баарысы тең жоюлуп жок болуп кетет. Баардык машакаттардын, баардык кыйынчылыктардын баары жок болуп кетет. Жана өзүнүн көз алдында ошо тоого чыккандан кийин, тоонун чокусунан өзүнүн алдында тынч болгон, кенен болгон аманчылыктын жолун көрөт дейт. Бул эмне? Мына Аллах Таалага алып бара турган түз жолду ошондо көрөт. Ошол жол эмнеге алып барат дейт? Бир улуу бир даражаларга дейт. Бир өтө сонун булактарга, сепилдерге дейт. Жана сонун Аллах Тааладан болгон сыйлыктарга алып бара турчу кенен бир жолду көрөт дейт. Жана ошол жолдун аягында мээримдүүнүн дейт. Аллах Тааланын мээримдүүнүн кербенине кошулгандарга даярдалган, камдалган түбөлүк жашоо бар дейт. Аллах Таалага умтулуп кетип бараткан адамдардын кербенине кошулгандарга ошол жолдун аягында эмне түбөлүк жашоо бар дейт. Демек, шейх аягында айтат, адам менен, пенде менен анын бактылуулугунун ортосунда, анын ийгилигинин ортосунда эмне турат дейт? Бир эле адамдын күчтүү бекем чечкиндүүлүгү турат дейт. Жана кичине убакыт эле сабыр кылуу турат дейт. Кичине убакыт эле сабыр кылып коюу. Бул жашоо өзү эле кыска турабы? Кичине убакыт эле адам сабыр кылып койсо, болду. Ошо адам менен өзүнүн бактылуулугунун ортосунда болгон тоскоолдуктар ушулар. Жана ушул менен бирге эрдик дейт, баатырлык, нафсинин баатырлыгы, кайраттуулугу, жана жүрөктүн туруктуулугу, жүрөктүн бекемдүүлүгү. Ушулар эмне адам менен бактылуулугунун ортосунда турат. Ушул нерселер. Ушул нерселерге адам ээ боло турган болсо, анда адам бактылуу болот. Бактылуу болуп дагы ийгиликке жетет. Бирок баардык жакшылыктар бир гана Аллахтын колунда. Жана Аллах Таала кимге кааласа берет. Жана чынында Аллах Таала бул улуу жакшылык ээси. Жана ушул мисал бизге ушул нафсти түшүндүрүп берип атат. Нафс деген эмне экенин бул мисалдагы анык жакшы түшүндүрүп берди. Демек, нафс эмнеге муктаж экен? Ага көңүл бурууга, аны дарылоого, аны оңдоп тарбиялоого муктаж. Эгерде адам нафсине каршы күрөшпөсө, аракет кылбаса, шариаттык жолдор менен сабыр кылбаса, аягында адам өкүнөт дагы, анын нафсиси, анын ээсинен бошонуп кетет дагы, жана ошол менен адам ал өзүнүн нафсин жоготуп алат. Анан адам чоң жоготууга учурайт. Аллах субханаху таала мындан бизди алыс кылган болсун. Мына бул эки мисал бизге ушул нафсти түшүндүрүп берет. Демек, нафс деген бул мындай нерсе, кыскача айтканда, нафсты адам эмнеге көндүргөн болсо, ошого көнүп калат. Көнүп калуучу нерсе. Адам сабыр кылып эле, чечкиндүүлүк кылып эле, адам нафсин көндүрүш керек. Нафсын адам эгерде өзүнүн жанын эмнеге көндүрсө, ошого көнүп калат. Баш үйгө көндүрсө, Аллах Таалага баш үйгө, жакшы сүйлөөгө, чынчыл сүйлөөгө, соопчулук ибадаттарды, парз ибадаттарды аткарууга, арам нерседен алыс болууга адам нафсин көндүрсө,
адамдын жаны бара көнүп калат. Бул айгыр сыяктуу дагы жана тоого чыккандай сыяктуу. Башында кыйын болот. Жана тоого көтөрүлүп бараткандай сыяктуу. Же мисалы атты жанагындай жаңы үйрөтүп аткан адам сыяктуу адамда эмне кыйынчылыктар болот, машакаттар болот. Ошондой сыяктуу адам нафсин башына тарбиялап атканда эмне кыйынчылыктарга кезигет. Нафс башында көнбөйт. Бирок бара көнгөндөн кийин бир ушундай учур келет дагы нафсин тарбиялоо жеңил болуп калат. Өзүнүн жаны нафси эмне өзү эле жакшылыктарга умтула баштайт. Бирок ошол менен бирге адам нафсине көңүл бурбаса, кандай болсо ошондой эле таштап салса, кайдыгар мамиле кылып, сабырдуулук кылбай, жаман нерсеге көндүрө берген болсо, нафси дагы ошого көнүп калат. Ошондуктан буга нафсиге өтө көңүл бурушубуз керек. Мына бул мисалдар бизге ушул теманы жакшы түшүндүрүп берет. Эми ушул менен шейх бул китепти бүтүрдү. Жана мындан кийин акыркы сөз бар. Акыр сөзүндө ушул темага байланыштуу болгон насааттарды алымдардан болгон, сахабалардан болгон баштап ушул биздин ахли суннанын алымдарынан келген осуяттарды, насааттарды айтты. Бул мунун баары тең иншалла Аллах тааланын жардамы менен кийинки сабакта окуйбуз. Аллах субханаху ва таала ушул биздин алган илимибиз аркылуу бизге пайда берген болсун. Аллах таала бизге пайдалуу илимди көбөйткөн болсун. Жана Аллах таала ушул бардык напсини буза турган, напсини булгай турган, жүрөктү булгай турган бардык жамандыктардан, бардык апаттардан Аллах таала бизди алыс кылган болсун. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.